Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Сокулук районуна караштуу Краснооктябрь номер 2 орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими Маматаева Динара Султанбековна. Менин бүгүнкү сабагым 7-класстын окуучуларына арналмакчы. Кыргыз тили 4-чейректеги 3-сабак. Урматтуу окуучулар, сабакты баштаардын алдында китеп, дептер, ручкаларыңарды даярдап алгыла. Эгер силер даяр болсоңор, анда сабагыбызды баштадык. Саламатсыңарбы? Менин сүйүктүү окуучуларым. Маанайыңар кандай? Силер менен кайрадан сабактан жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Сабагыбызды баштайбыз. Окуучуларым, азыр баарыңар дептериңерге биринчи силер эмне жөнүндө кыялданасыңар? Менин кыялым деп кыялыңарды жазгыла. Экинчи, менин максатым. Силердин алдыга койгон кандай максаттарыңар бар? Үчүнчү, менин күчтүү сапаттарым. Силердин кандай күчтүү сапаттарыңар бар? Ушулардын баарын жазып, балдар, менин WhatsApp номериме жөнөтөсүңөр. Бири-бирибиз менен жакындан таанышабыз. Анда эмесе сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз, балдар, жандоочтун түрлөрү. Сабагыбыздын максаттары. Биринчиден силер, балдар, жандоочтордун жөндөмөлөр менен айкашына карай кандай түрлөрү бар экендиги тууралуу маалымат аласыңар. Экинчиден, көнүгүүлөрдү аткарууда жандоочтордун түрлөрүн ажырата алууга көнүгөсүңөр. Үчүнчүдөн, балдар, коомдук парзыңарды жогорку деңгээлде түшүнүү, ар намыстуулук, ак ниеттүүлүк сезимиңердин бар болушуна өбөлгөлөрдү түзөбүз. Анда эмесе, балдар, үй тапшырмасын текшерүү, үйгө силерге жандоочторду катыштырып текст түзүп келип болгон. Текстибиздин темасы жаз керемети. Көпчүлүк окуучулар тапшырмаларын мага жөнөтүштү. Азаматсыңар, ал эми тапшырмаларын жөнөтө элек окуучулар мага жөнөткүлө. Өтүлгөн теманы кайталоо. Биз өткөн сабакта, балдар, жандоочтор тууралуу жалпы маалымат алганбыз. Жана кызматчы сөздөр тууралуу. Мен силерге кыскача тест түзүп койдум. Азыр силер ошол тесттерге жооп бересиңер. Биринчи суроо. Кызматчы сөз маанисине карай канчага бөлүнөт? Асы 2-ге, 4-кө, 3-кө, Г'сы бөлүнбөйт. Экинчи, кызматчы сөздөр кандай сөз түркүмүнө кирет? Маани берүүчү, өзгөчө, маани бербөөчү. Үчүнчү сурообуз. Бул сүйлөмдөрдөн жандооч катышкан сүйлөмдөрүн катарын белгиле. Жалгыз аяк жол аркылуу жолоочулар келе жатышкан. Бир аз күн туралы, а мүмкүн ал келип калар. Дүйшөн сөзсүз ырдайт. Кийинки 4-чү сурообуз. Жандоочтордун катарын белгиле. Ушул катарлардын кайсысында жандооч сөздөр бар? Асы сайын, үчүн, көздөй, аркылуу, бирок, гана, арине, кийин. Караганда, арине, өтө, ооба, эгер, жөнүндө, жараша, аябай. Аркылуу, сымак, мурун, сыяктуу, тууралуу, шекилдүү, чейин. Эгерде туура жообун билген болсоңор, балдар, туура жообун белгилегиле. Силер туура жообун билесиңер деген үмүттөмүн. 5-чи сурообуз. Берилген сүйлөмдү маанисине карай туура келген жандооч менен толуктагыла. Мисалы, Турсунбек алдын деп көпчектин ордуна мааниси жагынан туура келген жандооч сөздү коюп, чечкүндү, умтулду деп толуктап жазабыз. Эмесе, балдар, силер тесттерге жооп бергенче
мен силерге жандооштун эрежесин эсиңерге салып турайын. Өз алдынча турганда лексикалык бир маанини билдире албаган сүйлөмдөгү сөздөрдү өз ара байланыштыруу үчүн кызмат кылган же аларга кошумча маани берген кызматчы сөздөр жандоочтор деп аталат. Баарыңар туура жооп бердиңер деген үмүттөмүн балдар. Анда эмесе бүгүнкү өтө турган темабызга өтөбүз. Бүгүн балдар биз силер менен жандоочтун түрлөрү боюнча сөз кылмакчыбыз. Жандооштун түрлөрү боюнча сөз кылаардан мурун балдар, мен силерди акыл даярдыгына чакыргым келип турат. Кыргыз тилинде канча жөндөмө бар? Баарыңарга белгилүү болгондой, кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Атооч ким эмне, илик кимдин эмненин, барыш кимге эмнеге, табыш кимди эмнени, жатыш кимде эмнеде, чыгыш кимден эмнеден. Жандоочтор балдар жөндөмөлөр менен айкашына карай 4 топко бөлүнөт экен. Биринчиси атооч жөндөмөсү менен айкашуучу жандоочтор. Демек, атооч жөндөмөсүн силер билесиңер. Суроосу кандай? Ким эмне? Кайсы сөздөр атооч жөндөмөсү, кайсы жөндөмөлөр атооч жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашып келет экен? Менен, тууралуу, жөнүндө, аркылуу, боюнча, сайын, сыяктуу, үчүн, бою, бойдон. Демек, жогоруда аталган жандооч сөздөр балдар атооч жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашып келет экен. Мисалы, телефон менен сүйлөштүм. Бул жерде биздин жандооч сөзүбүз менен өзүнөн мурунку телефон деген сөз менен айкашып келди. Ал эми биздин телефон деген сөзүбүз эмне деген суроого жооп берип, атооч жөндөмөсүндө турду. Жандоочтун экинчи түрү балдар табыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоочтор. Алар кайсылар экен? Көздөй, карай, карата. Демек, көздөй, карай, карата деген жандооч сөздөр балдар табыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашып келет экен. Мисалы, атам тоону карай кетти. Бул жерде биздин жандооч сөзүбүз карай. Ал өзүнөн мурунку тоону деген табыш жөндөмөсүндөгү сөз менен айкашып келди. Эмнени карай кетти? Тоону карай кетти. Жандоочтун үчүнчү түрү балдар барыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоочтор экен. Аларга кайсылар кирет? Караганда, жараша, чейин, дейре, карай, карата. Демек, балдар, караганда, жараша, чейин, дейре, карай, карата деген жандооч сөздөр барыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашып келет экен. Мисалы, бактыга жараша ал тирүү экен. Бул сүйлөмдө жараша деген жандооч сөзүбүз өзүнөн мурун келген бактыга деген сөз менен айкашып келди. Ал эми биздин бактыга деген сөзүбүз эмнеге деген суроого жооп берип, барыш жөндөмөсүндө турду. Кийинкисине өтөбүз балдар. Жандоочтун 4-түнчү түрү балдар чыгыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандоочтор. Аларга кайсылар кирет экен? Көрө, көргүчө, ары, бери, мурун, мурда, кийин, соң жана башка сөздөр кирет экен.
Демек жогорудагы аталган жандооч сөздөр балдар чыгыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашып келет экен. Мисалы, согуштан кийин Танабайдын өмүрүндө жыргалдуу күн ушул болду. Бул сүйлөмдө кийин деген жандооч сөзүбүз эмнеден, согуштан деген чыгыш жөндөмөсүндөгү сөз менен байланышып келди балдар. Анда эмесе биз балдар жандоочтун түрлөрүнө токтолдук. Өтүлгөн жаңы темабызды бышыктайбыз дагы, көнүгүү аткарабыз. Силер балдар азыр китебиңерден 255 көнүгүүнү аткарасыңар. Жандоочтор өзүнөн мурунку сөздөрдү кайсы жөндөмөдө турушун талап кылды. Аны табасыңар. Дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Мисалы, ошол көнүгүүдөн мен бул жака мисал келтирип койгон балдар. Адам менен адам. Бул сүйлөмдө балдар менен деген жандооч сөзүбүз адам деген атооч жөндөмөдөгү сөз менен айкашып келди. Силер дагы туура ушундай кылып аткарасыңар. Экинчи, кумайык үйгө карай качып жөнөгөн болчу. Бул сүйлөмдө балдар карай деген жандооч сөз өзүнүн алдындагы үйгө деген сөз менен байланышып келди. Эмнеге деген суроого жооп берет дагы, ал барыш жөндөмөсүндө турат. Демек, барыш жөндөмөсүндөгү сөздөр менен айкашуучу жандооч сөз экен карай деген. Анда сабагыбызды жыйынтыктайбыз балдар. Эгерде балдар силер мен теманы толук өздөштүрдүм десеңер, дептериңерге мен өздөштүрдүм толук, мага түшүнүктүү болду деп жыйынтыктагыла. Эгерде мен теманы жакшы өздөштүрө албай калдым десеңер, ачыгын айтып жазгыла. Түшүнбөй калган сурооңор болсо, менин WhatsApp номериме кайрылсаңар болот. Үйгө тапшырма балдар. 227 көнүгүү. Өз алдынча билим алуу көнүгүүсү. Көпчекиттин ордуна тиешелүү жандоочторду коюп көчүрүп жазгыла. Жандоочтун кайсы түрү экенин аныктагыла. Ушуну менен балдар, сабагыбыз соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактарда кездешкенче сак саламатта болгула.